Кутмандуу күнүңүздөр менен, урматтуу биздин каналдын катталуучулары, урматтуу баба дыйкандар. Бүгүн 20 апрель 2024 жыл. Бул жерде таң эрте иштедик. Анан бираз эс алганда сиздер менен бөлүшөйүн деп ушул тасманы тартып атам. Балким бирөөңүздарга кызыктуу, пайдалуу болобу деген ойдо. Бул эки жөөк Полька Полана деген малинанын көчөттөрү болчу. Былтыр тигилген. Күзүндө түбүнөн кыркып койгонбуз. Жазында бүйрүсү жакшынакай болуп антип чыгып атат. Бул эки катар болсо өзүбүздөн өндүрүлгөн Лохнес сортундагы ежевика, кыргызча бүлдүркөн. Ошолордун эки катары суу куюп буюрса баары көктөп атат. Кийинки болсо бул ежевика. Булардын сорту болсо небеса могут подождать деген сорт. Кийинкиси Коламбия гигант деген ежевика. Керме тартып байлап койдук. Булар болсо Шехиба деген малинанын көчөттөрү. Билбейм, мага көп былтыр жак өргөн жок. Быйыл көрөбүз түшүмү кандай болот. Өсүшү дагы татаал болду. Былтыр бир жөөбүз куурап калды толугу менен. Быйыл буюрса экинчи жыл көрөбүз. Быйыл байкап. Бул болсо Лохнес сорту. Лохнес сорту мага абдан жакты, жакшы. Ежевика экен. Төп керме тартып байлап койдук. Буюрса жакшы. Былтыр түшүмү да жакшы болду. Так. Монтип күрөктөп чыгып атабыз. Жөөктөрдүн арасы 2 метрден кылганбыз. Негизи үйдө чарбакта тигилгенде 1,5 метрде жетиштүү экен. 2 метр кылып алып элек, мейлем кененирээк болду калды. Мондай 2 метрден ашык темир казыктарды кагып, мондай кермелерди тарттык. Бул кийинки катар болсо Prime Art Freedom деген ежевика. Аке ушул акыркы жөөк калды. Көрүнүштөрү кандай болуп чөп басып атат. Ураган сепкен жокпуз. Кол менен иш алып атабыз. Prime Art Freedom гүлдөп атат туугандар менен. 20 апрель Prime Art гүлдөп атат. Булар болсо ушул жака байлаганда ушул ооруп калгандар. Сабактар мондай болуп калды. Мондай болуп гүлдөп атат. Жакшы. Prime Art Freedom. Бул болсо Natchez деген. Natchez да гүлдөп атат мынакей. Көрүнүштөргө. Сабактары жоон болот экен. Түшүмү да абдан чоң, мөмөлөрү ширеңкен кутчасындай чоң болот экен. Бирок сабактары морт болот экен. Этият болбосо шамалга деле сынып калат экен. Буюрса обильный гүлдөп атат. Күзүндө жапканбыз агроволокно менен. Буюрса үстүнөн дагы жабышып керек экен, торчо кылыпчы. Антпесе күн катуу ысыганда мөмөлөр күйүп калат экен. Андыктан буюрса шарт болгондо үстүн торчо менен тартабыз. Кийинки жумушубуз ошо калды. Сугарганыбыз болсо, могул идишке толтуруп алып, суунан жылытып алып сугарабыз. Арыктан суу келбейт бизге, тилекке каршы.
Былтыр шланга менен сугарды элек, быйыл буюрса тамчылатып сугарабыз шланга алып. Ал тууралуу да кимге кызык болсо тасма тартабыз. Кыскача ушундай туугандар. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча сак саламатта болуңуздар.